Үйдөгү жуунуу жана ашкана бөлмөсүнүн негизги жабдыгы бул Аристон же болбосо суу жылыткыч жабдыгы. Аталган жабдык борбордук суу резервуарынан келген сууну жылытып таратат. Эгерде колдонуу шарттарына ылайык бөлмөңүздүн өлчөмү, жашоочунун санына туура келген жабдыкты тандасаңыз, орнотуу жана колдонуу жеңил болот. Аристон тандап атканда биринчи кезек дизайнга көңүл бурабыз. Эки түрү болот Аристондун. Бирөөсү мына окшогон тоголок, бирөөсү мына окшогон жалпак болот. Көбүнчө жалпактары универсальный болуп орнотула берет буларчы. Мондойунан дагы и узунунан дагы. Аристон тандаш үчүн биринчи кезек сиздер көңүл бура турган нерсе үйдө канча адам жашайт жөнүндө ойлонушуңуз керек. Эгерде мисалга 6 адам жашай турган болсо, ал үй бүлөгө 100 же болбосо андан жогору литрдик Аристон тандаганыңыз сунуштайбыз. Эгерде үйдө 4 адам боло турган болсо, 80 литр тандасаңыз болот. 2 адамга 50 литрлик Аристон тандасаңыздар болот. Заманбап суу жылыткыч жабдыгынын негизги артыкчылыктары өндүрүштүк брендке карай бир катар кошумча түзөтүүлөр жана колдонуу жеңилдиктери менен камсыздалган. Фирма боюнча алып кете турган болсок, Европанын брендтери аябай жакшы келет. Көбүнчө Аристон фирмасы, андан тышкары Electrolux деген фирмалары болот. Electrolux деген фирманын артыкчылыгы булардын ысыта турган тени болот го. Ошолор болсо кургак кармалат. Суу менен контакт болбогон үчүн бул тендер көпкө чейин иштеп берет сиздер үчүнчү. Кийинки модельдеринде мисалга Аристондун нол моделин алып кете турган болсок, бул болсо Formax DL деген модель. Бул сууну дагы тазалап бере турган антибактерицидный ичинде тенге окшогон бир темири болот. Ал ичине кирген суунун бардыгын тазалап турат. Сиз суун начар деп ойлонбойсуз да, мындайча айтканда сууңуз таза болот. Андан тышкары Haier деген фирманыкы бар. Бул модельди ала турган болсок, бул дагы сууну тазалап берет. Андан тышкары бунун артыкчылыгы үйдө канча адам жашай турган болсо, мисалга 4 адам жашайт деп коелу, 4 адамга ылайыктуу сиз функцияны коюп койсоңуз болот. 4 адамды жаттап кала турган өзүнүн функциясы бар. Ошого ылайыктуу тез ысытып берет же болбосо кечирээк ысытып бере турган режими бар өзүнүнчү. Ошол режимге коюп койсоңуз болот. Андан тышкары эгерде мына Аристонду ала турган болсок, суу ысыткычты ала турган болсок, Haier фирманын артыкчылыгы бул Shockproof деген технологиясы бар. Любой түрдөгү ток уруудан сактап берет. Аристонду колдонууда биринчи кезек бул туура орнотуу. Мындайча айтып кеткенде, буну квалификациясы бар мастер орнотуп бериш керек. Узак убакытка алам десеңиз, Аристонду фирмасына биринчи очередь неме кылышыңыз керек, көңүл бурушуңуз керек. Бул Haier, Ariston, анан кийин Electrolux деген фирма. Тени кандай болот? Сухой тенби же суу менен контактта боло турган тенби? Ошого көңүл бурушуңуз керек. И кандай орнотулат? Жалпагынанбы же узунунанбы? Туура режимдерге коюп койсоңуз, Аристон өчүп жанып өзү иштей берет. Сиздин бул жака управление жагынан көп тиешеңиз болбойт. Аристон жабдыгы узак мөөнөткө иштеп берсин десеңиз, анда албетте сапаттуу буюмду алуудан качпаңыз жана бул жаатта мыкты билген адистин жардамында орнотуңуз. Анткени суу жылыткыч жабдыгы ток менен түз байланыштуу болгондуктан ар кандай кокустук ыктымалын эске алуу зарыл.